Анын бир гана жолу билим алуу. Мен балама үй алып берем, там алып берем деп чапкылап жүрүшөт. Ишенесиздерби? Ушулар жаңылгандар да. Баалуулуктар, ишеним, ынанымдар туура эмес. Болду, ошондон эле келип көйгөй чыгат да бул жашоодо. 7 жашка чейин ошол түпкү аң сезимдеги 80% маалымат ошо 7 жашка чейин толуп калат экен да. Байкасаңыздар айла чөйрөнү. Мен бала кезде бактылуу адамдарды көрчүмүн да. Көп көрчүмүн. Максат жок экен, же болбосо максат таңууланган экен да. Көбүрөөк сооп, топтоп акыретке Кудайдын астына барууга. Биз билим алып барып, алып жүрүп отуруп, каныбызда илимди ачсак, ким экенибизди таанысак, башка сөзүм жок. Мырзалар, бүгүн сонун керемет бир иш-чара. Бакай Эрлан баш болгон жигиттер бул идеяны айтканына чын эле мен 3-4 жыл мурдуккам. Ошондо бир эркектерди чогултуп алып, эркекче сүйлөссөк кандай сонун болот эле деп айтышкан да. Мына ошол күн Кудай буйруса келди. Мен эмне демекчимин да, карасаңыздар. Дегеле адам баласы бул дүйнөгө эмнеге келди? Эмнеге келдик бул дүйнөгө? Бир эле максатка чогулган экенбиз да. Көбүрөөк сооп, топтоп акыретке Кудайдын астына барууга. Эми ал үчүн эмне кылыш керек дегенде, адам баласы өзүн табыш керек экен, тааныш керек экен. Таанып, табыш үчүн эмне кылабыз дегенде, ойлонуп, ойгонуш керек экен да. Анын бир гана жолу билим алуу. Карасаңыздар, ушул 19-жылы ушул жигиттер идея кылганда, мага келгенде айтышты да, ушундай бир сонун идея бар дегенде мен айттым. Келгиле, анда мен силерге бир жакшы сумма берейин депчи. Анан бул жигиттер айтты, жок, андай кылбаңыз. Ошол сумманын теңин эле бериңиз депчи. Калган элден чогулталы. Себеби, антпесек дейт, эл өзү курмандык кылбаса ал нерсенин кызыгы жок экен да. Карасаңыздар, эмне үчүн азыр бир адамдар жаңылышта жашап жатышат да. Мен балама үй алып берем, там алып берем деп чапкылап жүрүшөт. Ишенесиздерби? Ушулар жаңылгандар да. Баласына үйдү, тамды алып берип койгондо ал балага ал үй тамдын, ал машинанын, ал даярдап берген оокаттын эч кызыкчылыгы жок да. Ушул жаңылыштыкты сиздер да кетирбеңиздер, себеби дегенде ал жаңылышты биз кетиргенбиз. Эми адам баласынын акыл эси эки нерседен турат экен да. Аң сезим, түпкү аң сезим. Аң сезим башкарат, түпкү аң сезимге команда берет, ал команда кандай программа болсо ошо сыртка чыгарат да. Бир гана көйгөй бар да. Аң сезимдин алсыздыгынан болгону ошол түпкү аң сезимдеги турган эле баалуулуктар, ишеним, ынанымдар туура эмес. Болду, ошондон эле келип көйгөй чыгат да бул жашоодо. Эми ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн карасаңыздар, адам баласы ушул аң сезимди өстүрүп отуруп, түпкү аң сезимдеги программаны өзгөртүш керек экен. Себеби 7 жашка чейин ошол түпкү аң сезимдеги 80% маалымат ошо 7 жашка чейин толуп калат экен да. Баалуулуктар, ишенимдер, ынанымдар өзгөрбөйт. Ошондуктан кыргыз айткан экен да. Карасаңыздар, кыргыздар айткан экен, үйрөнгөн адат калбайт, уйга жүгөн салбайт деп. Карабайсыздарбы? Бизде бир эле маселе бар экен да, бир эле маселе. Ушул түпкү аң сезимдеги болгон эле ишеним, ынаным, баалуулуктарды өзгөртүп алсаң эле жашоо бейиш. Ишенесиздерби ушуга? Эми ал үчүн эмне кылыш керек дегенде, карасаңыздар, эң биринчи адам өзүн тааныш үчүн бул бир жөнөкөй процесс эмес экен да. Кээде адамдар өмүр бою, 100 жаш жашаса дагы өзүн тааныбай өтүп кетет экен да. Ушул көйгөй, ушул кайгылуу өмүр да. Эми максат дедим, карасаңыздар, максат адам эмне кылыш керек экен? Көбүрөөк сооп топтош керек экен, Аны үчүн кандай кылабыз? Эмне үчүн? Максаттар ишке ашпайт бул дүйнөдө. Же болбосо дегеле максатына жетип бир бактылуу болгон адамдар аз азыр. Байкасаңыздар айла чөйрөнү. Мен бала кезде бактылуу адамдарды көрчүмүн да.
көп көрчүмүн. Бирок азыр ушул учурда бактылуу адамдарды аз көрөм. Эмне үчүн? Биринчиси болгону максат жок экен, же болбосо максат таңууланган экен да. Эгерде сенде максат жок болсо, же болбосо максат таңууланган болсо, анда түпкү аң сезим эч убакта сага керектүү күч кубатты энергияны бербейт экен. Вот ушул эле жерде эми максаттар демекчи, мен сиздерге бир аз өзүмдүн пайдаланып жүргөн методиканы берейин. Өзүм ушул убакка чейин реклама кылбадым эле. Реклама кыла турган убакыт келди окшойт. Себеби 7-8 жылдан бери билим алып, акыркы 4-5 жылда адамдарды мындай жабык группада окутуп берем да. Мен өзүмдү рекламага, менден окуган адамдар эле реклама кылып, 2000ден ашык адамды окутуп койдук. Бирок бир эле ошол жердеги өкүнүч болгону ошол 2000ден ашык адамдардын 10 эле пайызы эркектер. 90%дан ашык аял кишилер окуйт да. Анан мен Кудайдан суранам да, ар бир дуа тилек кылганда, жараткан Алла, кайсыл бир күнү эркектер ойгонор экен депчи. Бүгүн мен сиздерди көрүп туруп көзүмө жаш алдым да. Жаш алдым. Эмнеге? Себеби дегенде биздин үн Кудайга жеткен окшойт депчи. Ишенесиздерби, бир борлор мындай да. Мен өзүм 50ге чыгып калган адаммын да. Бирок максатты койсо болот экен. Эми мен өзүм кандай максат коем? Карасаңыздар, туура максатты табыш үчүн 4 эле багытты сунуштайм. Эң биринчиси өзүңдү өстүр, өнүктүр. Болду. Ушул тармакта бир 2-3 эле максат жаз. Экинчиси миссия. Эркек эмне үчүн жаралган бу дүйнөгө? Жасай турган ишиң эмне? Бу дүйнөдө кайсыл сенин күчтүү тармагың? Кайсыл сенин өзүңдүн күчтүү талантың? Ошону ачыш үчүн да. Аны үчүн иш кылыш керек. Ошол тармактан 2-3 эле максат жазып кой. Андан кийинкиси үй бүлө. Жигиттер, үй бүлөдө тынчтык болбосо, бизнес кылам деп ора кылбай эле койгула да. Үй бүлөдө тынчтык жокпу? Аялың сый урмат кылбайбы? Анда үйүңө барып ошол аялыңа кызмат кыл да. Бизнес кылам деп ора кылбай эле кой да. Анткени үй бүлөдө тынчтык болбоюнча, ошо аял киши ыраазы болбоюнча эркектин иши жүрбөйт. Бул экинчи багыт. Үчүнчү багыт, Үчүнчү багытты айттым. Эми 4-чү багыт коомдогу, туугандардын арасындагы ошолордун ичиндеги ордуң. Кыргыздарда биздин менталитет ошондой да. Биз өзүбүздүн коомдогу, туугандардын арасындагы ордубузду көрө билишибиз керек экен да. Канча 80-ге 90-га чыккандагы өзүңдү алдын ала көрө бил ошол. Кандай акыбалда болосуң да. Ушуга максат жазып кой. Болду. Андан кийин пландоо деген бар, Планды мен мындай кылам да. Планды ушул эле 4 багытта эле, 4 эле багытта өзүңдү өстүрүп өнүктүргөнгө, экинчи миссияңа, жасай турган ишиңе, үчүнчү үй бүлөгө, 4-чү коомдогу кыла турган ишиңе эле не кыласың? Өзүңдүн убактыңды эле бөлүштүрүп коесуң. Мындайча айтканда, убакытты башкарбайсың, сен өзүңдү эле башкарасың да. Өзүңдү эле башкарасың. Болду. Анан Кудайдын айтканы боло берет. Сен ошол жумушту баш отуң менен 100% кылып жасай бер, натыйжасын, результатын Кудайга коюп кой. Кудай айткандай болот да. Ал жөнүндө ойлоп да кереги жок. Ал жөнүндө ойлонуп дагы, себеби биз стресс, депрессия каяктан келет десеңиздер, же өткөн чакта, же келечекте. Көпчүлүк өткөн чак эмес, көпчүлүк келечектен корккон үчүн. Келечектен коркот. Анткени эмнеге? Кудайга ишенбейт да, ыйман жок. Ошон үчүн өзүнүн жасап аткан жумусуна өзү ишенбейт. Түшүндүңүздөрбү? Мындан ары ошондой эле койсо болот да. Эми убакыттары, 10 эле мүнөттө койду да. Тегин араң айтып кеттим да. Так. Мындай го, карасаңыздар, 3 уул бар, 3 уул бар. Жан багар уулдар кайдадыр? Жан багар уулдар үйдө отурат. Мына ол жерде мал табар менен кимдер келди? Эл багарлар келди. Ооба, мал табыш керек. Малды табыш керек эмне үчүн? Элди багыш үчүн да. Эми элди багыш үчүн эмне кыласың дегенде, эң биринчи элди багыш үчүн өзүңдүн үй бүлөңдөн баштайсың.
Андан аста туугандардын кыйналгандарына жардам бересиң. Андан аста кошуналарыңдын арасында кыйналып жашагандарга жардам бересиң. Андан да ашып кетсең, андан кийин кыйын болуп кетсең, эмне кыласың? Айылдагы жетим жесирге, мунжуга, бир жери кем, акыл-эси кем адамдарга жардам бересиң да. Ушинтип эмне болот? Эл багар уул болосуң. Эми мен бир нерсени сурадым да, ушул форумду кандай кылып өткөрсөк болот десем, Бакай менен Эрлан оңой эле дейт. Эмне кылабыз буну? Дайше буну максат эмне десем, булар айтат, кыргыздар дейт 3 жолу тарыхта каганатты 3 жолго держава курган экен, эл экенбиз да. Биринчиси Манас. Манас атабыз курган. Кээ бирлер айтат, өздөрүн тааныбагандар, кээ бир адамдар адашкан адамдар айтып жүрөт да, Манас бабабыздын жомогу, бул баяны жомок депчи. Мен айтмакмын да, эгер Манас атабыз жомок болсо, анда сен бир ай күн-түн айтмак турсун, бир күн айта турган жомокту ойлонуп тапчы. Таба аласыңбы? Мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Азыр Манас айтылып атканда, комуз чертилип атканда кан кайнап атпайбы? Түшүнсөңүздөр? Жомокту бир ай күн-түн айткан жомокту эч ким ойлоп таба албайт. Демек, биринчи Манас атабыз. Экинчи, 7-8 кылымдагы ким курду? Экинчи хандыкты Барсбек. Барсбек хан. Ал дагы өтө чоң, дүйнөсүн дүңгүрөткөн каганатты державаны курган. Үчүнчү ким билет? 9-10 кылымда кайсыл? Улуу Кыргыз дөлөтү. Аны дагы ким? Кыргыздар курган. Эми дейт, эми 4-чү мүмкүнчүлүк келди дейт да. Эрлан менен Бакай айтат да. 4-чү мүмкүнчүлүк келди дейт. Дагы бир жолу каганатты курсак болот дейт. Кантип десем айтат. Оңой эле дейт. Азыр келди 350-400 киши дейт да. Эми дейт, кварталына бирден ушундай форум өткөзөлү дейт. Ушул 350-400 киши бирден досун, бирден тууганын ээрчитип келе албайбы? Ойлонуп көрсөң, колдон келеби? 3 айда бир жолу бир досуңду жедимеди, жүрчү мен сага. Бир кыйын го, мен сага төлөп коеюн деп ээрчитип келиш колдон келеби? Келет да. Экинчи кварталда 700-800 болобуз. Үчүнчү кварталда 1,5 миң болобуз. 4-чү кварталда 3 миң болобуз. 5-чи кварталда 6 миң болобуз. 7-чи кварталда 10 миң болобуз. 6-чыда 10 миң болобуз, мен эсептегенде. 7-чиде 20 миң, 8-чи кварталда 40 миң болот экенбиз да. Эми 40 миң адамды чогулткандан кийин дейт, жаңы салып аткан стадионго батпай калабыз дейт да. Дальше эмне кылабыз дедим да. Ал айтат да, 1000 кыргыздын жигитин башын бириктирсең дейт, 100 миң башка элдин эркегине дейт, түтөт дейт да кыргыз. Сонун идея экен да. Сонун идея экен. Ар бир адамга эле бирден адам эчтик кел деп коет экенбиз да. Элестетип көрүңүз. Олар айтат, андан кийин дейт, 10 жыл, 20 жылдан кийин дейт, дүйнөнү дүңгүрөтөбүз дейт да. Колдон келеби? Кыргыздын башы эле бирикпейт экен. Кыргыздын башын бириктирсе, көрдүңөр го өткөндө эмне болду? Бирикти, дүйнөсү таң калды го. Не кылды? Акыркы даже үйүндө турган атынан бери карматып ийди го. Союп жей турган коюн дагы берип ийди го. Курман айтты, ороз айтты, соём деп аткан коюнду салган адамды көрдүм да, коюн берген. Мына кыргыз, ушул кыргыз да. Келгиле, өзүбүздү таанылы. Келгиле. Биз билим алып барып, алып жүрүп отуруп, каныбызда илимди ачсак, ким экенибизди таанысак, башка сөзүм жок. Чоң рахмат. Убакыт тар болуп калды жигиттер. Чоң рахмат. Мага немеден чыкпайлы, баягы атайын бөлүнгөн убакыттан бар болуңуздар, бай болуңуздар.